Мындан 5 жыл мурда тагыраагы 2019-жылы жергиликтүү кеңештерде 30% квота менен айымдар депутат болсун деген мыйзам чыккан. Бирок Ысык-Көлдүн Жетөгөз районунун Саруу айылында шайлоо астында эркек депутаттар буга каршы чыгып, нааразы болуп президентке чейин кат жазышкан. Буга карабастан дал ушул Саруу жана Кызыл Суу айылдарында эл ичинен депутат айымдар суурулуп чыгып, элдин түйшүгүн артып, кызмат кылып келе жатышат. Биз дал ушул айылдарга барып, депутат айымдарды тартып келдик. Алдыда алардын жашоосу, эмгеги, элеттеги активизм тууралуу документалдык тасмабызды тартуулайбыз. Кичинекей чагымда мен деген Зоя Сергеевна деген жакшы эжейим бар болчу да. Анан аябай кыялданчумун да, ушул эжейде болсом, ушундай мугалим болом дечим да. Бир күнү уулум ыйлап келиптир, балдар сабап койду. Анан айттым да, мен эми мектепте иштесем, сага защита бере албайм. Аз барып болушсам, өзүм мугалим болсо деп айтат деп анан күрөшкө жибергем. 54 жашымда ошо окуп, даярданып анан ОРТ тапшырайын деп баратпайм экзамгечи. Барсам тиги жаш балдар апа сиз эме энаталар жака туруңуз дейт да. Окуучулардын жанына турбайчы анан мен эната эмесмин, мен өзүм тапшырам деп атпаймын. Аялмын деп чектелип үйдөгү бала акыра менен отуруп, үйдөгү оокат менен алек бул бир бет, анан мындан тышкары дагы чыгып өзүбүздүн каалообузду аткарып. Биз элдин үнүн ушу именно ушу депутатский корпус элге жеткирип, өзүбүздүн айыл өкмөткө жеткирип, ортодон жана чечип аткан бюджеттин баарын жеткирип туруп анан ошо көйгөйүн чечет экенбиз. Бул жумуш аткарып аткан жумуштарыбыздын баары эми мамлекетке кошкон эле салымыбызго дейбиз да. Мындай активист болуп дегендейчи. Менин күнүм ушундай башталат. Эртең менен мал салды тейлейм. Анан шкарымын тиги неберлериме тиги белендеп берем. Анан өзлөрү жасай беришет. Саруудо 86-жылдан бери турам. Ошондо 2 жылдан кийин 40 болот да. Көп болду турган. Мен өзүм негизи Караколдо окугам, анан мугалимдин окуусун эле. Ошо жолдошум 30 жашында эле, мен 27-имде ошо каза болуп калды да, ушу кырсык болуп автобус тебелеп кетип. Мурун болсо бул Покровкада эле садикте иштечүмүн, андан кийин анан ушу эмеге байланыштуу. Мен өзүм негизи орусча окугам да, орус айылда чоңойгом. Богатыровкада анан бияктарасы орус класс бар экен. Ошо орус классты анан тиги эме мен алып кеттим да. Мен азыр мектепте бала бакырам күтүп атат, эң кичинекейлерди мен окутам. Ошон үчүн алар мени азыр күтүп Айнагүл Анапияевна деп күтүп атышат. Негизи айыл ичи мени Айна дешет, анан мектепте болсо Анапияевна дешет. Мектепте иштегеним ушу Саруудо, мурун садикте райондо иштечүмүн, Покровкада, Кызыл Сууда. Азыр болсо ушу Саруудо иштейм 96-жылдан бери. Бир 2 жылдан кийин уже 40 жыл болот иштегеним. Хаятбек, Хаят, тур ғой, тур. Ислам, Арзған, тур, Мадина, турла сабаққа бол. Арзған киім не? Бас киім қайда?
Биздин өзүбүздүн 3 балам бар. Ошо 2 кыз, 1 эркек болубуз. Кичүүбүз. Андан кийин ошо постердик семья болуп, балдарыбыз бар мынакей. Давайте, жақсы орып келе. Давайте. Тут қолыңар су қылбаңла. Пока. Камераны қач қылап. Ой, как шырым, антик бол. 2018 жылы киргем, ушул Саруу айылындагы Жапар Чабалдаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Бул жак ошо 2018 жылы киргем. Быйыл Кудай буйрса 6 жылдын жүзү болуп атат. 6 жылыбыз. Менин ошол депутат болуу максатым элдин арасындагы көйгөйлөрдү, же болбосо кичине мындай жашоо турмушундагы аксагандар болот, жетишкендиктер болот, ошолорду бийликке жеткирүүдөгү эл өкүлү болуп шайланып турабыз. Анан ошол максатым болсо, бирдей эле биздин баарыбыздын максатыбыз ошо элдин үнүн бийликке жеткирүү да баарыбыздык эле. Поэма ыр түрүндө жазылган, уйкаштырылып жазылган дейле бир чоң окуя. Туура карма бул турмуштун күрөсүн. Калп дүйнөгө казык болуп не керек? Қалса қалар, жақшы сөзің бір күкім. Сен адамсың, ақыл естүү жансың да, сенек болып, тирүүлүккө жанчылба. Билбейм кантип, жарытымды бүтөймүн, билик жандын өрт алышын күзөймүн. Куу жыгачтай болгон менен кебетем, көөрдөн бышып, чечаладай түдөймүн. Жаз байрамдар менен келе аткан. Класс. Аз барамыз. Бол, кел. Везде бол чутка. Здравствуйте. Так, чтение приготовили, ребята? Кичинекей чегимде мен деген Зоя Сергеевна деген жакшы эжейим бар болчу да. Анан аябай кыялданчумун да, ушул эжейде болсом, ушундай мугалим болом дечим да. Андан тышкары мага ошо мугалим болгон себеби мамама көп жардам берчүбүз да, колхоздо иштечи. Анан кызылча отоп ушинтип далага аябай барчубуз да, анан жаман күнү ысык болуп кыйналчубуз да. Анан мен аябай ойлочумун да, ушу мен такыр тиги эме кылбайм, мен окуйм. Мен тиги чоңойгондо ушундай кызылча отогондой болбойм, мындай кесипке болуп эме отойм, конечно, мындай Кудай эме кылбасын, кесир кылбасын, бирок именно тиги мугалим болом деп кыялданчумун да. Илгери мамам МТФда иштеп, анан МТФдан деген караңгыда жалгыз келчү да, коркупчу. Анан мен ушу велосипед тээп барып мамамды тосуп алчумун. Анан бир күнү деген барсам кете бер деп, мамам анан кете берип, жолдон пруд болчу, бияк бетти пруд, бияк болсо деген саз болчу да, жол ипичке. Анан түнчүндө келе атсам, эмне илгери деген свет жок, фонарик жок, телефон жок. Анан бир апаны сүзүп алдым да. Сүзүп алып анан аябай жүрөгүм түшүп, баламын да, анан коркуп мен аябай. Анан бир айга жакын ошол апаны көрүп, ошол эки аман-эсен жакшынакай басып жүргөнүн көрүп туруп, анан жүрөгүм эс алганда ушундай капа болуп, жаман, аябай жаман алакалда болгом. Анан эми велосипедди аябай жакшы көрөм. Аны унутайын десем, былтыр неберелеримди окутам, анан ошолорго карап кичине
өзүмдүн финансовый положениемди, семейный бюджетти көтөрүш үчүн жайлата ар көздө иштейм. Анан ошол жактан велосипед тепким келип, аякты дагы жалаң асфальт, тегеректин баары күл. Анан тебейин деп жаңы эле айдап чыксам, бир убакта темир дарбазанын жанына келип анан эми турмушта болот да, кулап калып атпаймынбы? Кулап калсам жаңы эле жетекчи келаптыр, анан жетектин астына кулап калып атпаймынбы? Анан ошондон кийин велосипедти кичине корком да, кичине эме кылышым керек деп. Бир күнү уулум ыйлап келиптир, балдар сабап койду деп. Анан айттым да, мен эми мектепте иштесем, сага защита бере албайм. Аз барып болушсам, өзүм мугалим болсо деп айтат деп анан күрөшкө жибергем. Күрөшкө деген барып өзүңө жок дегенде таяк жебей, самооборонаны үйрөн деп. Анан ошентип жиберсем, анан бирок сыймыктанышып, ошону кесипти тандашып жакшы көрүшөт. Хобби катары спортту ала жүрүшөт. Балдарды дагы машыктырат, залдары бар. Анан ошо көп жыйынтыктар менен, көп участник, жанакы эмеге да барган, Дубайга дагы көчмөндөр менен. Ошол жактан да цирковой представление беришкен да. Жакшы. Анан эми шүгүр жакшынакай балдарым. Атасы ушундай эрте кайтыш болсо да, балдары сыймактансак болот да. Мурун эми үйүбүз болсо, бар болсо дечим да. Азыр эми баары шүгүр, эми азыр болсо эми балдар үчүн деп, анан эми балдарым кичине шүгүр өз ордун табышты деп ойлойм. Анан негизи эле кээде ойлойм, мен негизи эле 3 жолу эле чекеме бала деп жазып койгон окшойт. Көбүнчөсү эле балдар үчүн жүрөм, ошо балдардын көйгөйүн чечип, балдардын эми депутатский корпуска деле ошо балдардын келечеги болсун, ушулар жакшынакай окуп, жакшынакай условия түзүп, ушулар үчүн көчөбүз таза, элибиз таза, жанакындай жөнөкөй бөөдө кырсык болбосун, урушпасын, бири-бири менен мушташпасын. Даже көчөдөн өтүп барат да балдарды биз тарбиялайбыз да. Бирөөнүн баласын делечи, мындай бол, эмнеге мектепке барып айтасың депчи. Депутаттыкка болсо күйөөмдүн достору айтып атпайбы, койбойсуңбу, себеби деген бизге деген сүйлөгөн киши керек, биздин үнүбүздү жеткирген киши керек деп ушинтишти да. Анан макул анда деп анан тигеме кылдым да. Барып туруп, документтеримди камдап туруп, анан депутаттыкка койдум өзүмдүчү, өзүмдүн округума. Койсом анан мен ойлочумун да, анан көрсө деген эме кылат экен да, тиги эл баалайт экен, элдин эмеси жакшы экен, көз карашычы түз экен. Анан ошону менен эле анан депутаттыкка шайланып калдым да. Анан азыр эми сөзсүз мен тегеректен, кошуналардан ылдый басып барып сөз сурайм, эмне кылыш керек. Аларга столбоо керек экен, жол керек экен, ошо жөнүндө бүт баарын биз элдин үнүн ушу именно ушу депутатский корпус элге жеткирип, өзүбүздүн айыл өкмөткө жеткирип, ортодон жана чечип аткан бюджеттин баарын жеткирип туруп, анан ошо көйгөйүн чечет экенбиз. Өзүмдүн кайчымды катып алсам деле ушинтип балдар таап алышат. Балдарды ошо эми коомчулукта туура тарбиялаш үчүн эркин кылып, ою менен считаться этип, анан туура жолго салып, жакшынакай мамиле кылып, ошондой кылсак анан Кыргызстаныбыз өнүгөт, балдарыбыз туура тарбиялат, эмгекчил кылыш керек. Азыр бош коюп койсоң балаңды, ал бош койгон бала баары сөзсүз коомчулукка чыгат. Коомчулукка чыкканда, бош балдар менен аралашканда ар кандай болуп кетет. Туура эмес жолго да басып кетиши ыктымал. Ошон үчүн азыртан эмгекчиликке тартсаң, башка жакка барса дагы жумуш издегенге, өзүнүн кем карчысын бүтүргөнгө аракет кылып иштей калат экен да. Анан
Ал деген өзүнө жакшы да. Анан билимди сөз бериш керек экен. Кичинекей окуу болсо да окутуп койсоң балаңды. Ал деген ошондо бала деген өзүнүн семьясын жакшы багып келген. А окутпай койсоң же такыр карабай койсоң, ошо балаңды өзүң да чогуу караганга чейин багат экенсиң ал баланычы. Мен өзүм кесибим боюнча дүкөнчүмүн да. Дүкөнчүнүн окуусун окуп анан биз жаш жаңы үйлөнгөн жылдары эле 88-89 жылдары эле ошо папабыз эме кыла берчү. Биз сени депутат шайладык, үйгө барып оокат кыла бербейсиңби депчи жумуштанчы. Чогуу иштечүбүз да. Анан азыр ошону айтып калат мына. Адамдын оозунда болсо, Кудайдын кулагында деген ошо мына канча жылдан кийин болсо деле депутат болдуң депчи. Аны деле ошо папабыз тиги демилге кылып кел давай депутатка коюп көрбөйсүңбү дегенде айтып атпайм, мен өзүм үйдө отурган аял болсом анан мени элдер шайлайбы шайлабайбы деп анан бирок мейли койсо коюп көрөлү деп анан баягы койгондон кийин элди көрүп анан намыстанат экенсиң да. Кой намыс үчүн деп анан агитация кылдык, эл менен сүйлөшүп. Анан эмне иш аткарасың, эмне иш кыласың десем анан биринчиден эмне иш аткарганда үйдө балдарым бар, ошо балдар менен заниматься этем, балдарды багам. Анан ошо айылдагы ошо аялдарга жардам берип, мындай программам боюнча ошондой болчу да. Жетим жесир, мындай жакыр үй бүлөлөргө көтөрүлүшүнө жардам берүү, көйгөйүн чечүү дегендейчи. Бул эми спорт комплекси өзү 10 жыл болуп калды өзү негизи курулганы. Анан акыркы ошо 3 жылдан бери ошо аял депутаттардын, бул айыл өкмөттүн аялдарынын ошо активдүүлүгү менен жакшы иштей баштады окшойт да. Себеби биз көп моорек инвентарларды алып бергенге дагы айыл өкмөттүн бюджетинен акча бөлүп бергенбиз. Балдар көп балдар заниматься этишет. Мындан сырткары ошо акыркы 3 жылда деп атам, кыз келиндер көп келе баштады бул жергечи. Кызыгып, жумуштан кийин бул үйдө отурган көп келиндер бар да. Ошо келиндер кызыгып, келип иште заниматься этип атышат ошо. Анын ичинде өзүбүз дагы ошо депутат аялдар биз дагы куруп албай, жумуштан сырткаркы убакта 2-4 күндөрү, 6 күн ошо кечкисин келип кетип турабыз да. Алло, Бекназар, дарбазаны аччы балам. Келип кал. Ооба, келип калды го балам, ач. Типа, кичине келер. Биздин балдар да. Балам бойда. Бида болбошу. Келди айтпайм да. Үстүртөн. Кыргандаштап кеткенде. Гүлдөр менен дагы заниматься этип жүрөм да жакшы. Анан быйыл кичине слабый болуп атат ошо. Кышында эмне болуп калды билбейм. Гүлүм неме болуп калды да. Так баары лимонум бар эле, лимонум дагы быйыл балдар эме болуп сындырып алышканбы же түшүрүп алышканбы, ошо лимонум эметип калды. Болбосо былтыр мындай жегенбиз да лимондордучу. Жерде канча болду? 6.
Эми көтүр. 10го канчаны кошсоң 16 болот? 10ға 10го канчаны кошсоң 16 болот? 6. Мен болсо сабагын окушуп, булар менен кошо окуп өзүм да кызыгып кетип, ойртуп тапшырып окуп өтүп алгам. Азыр эме 2-курспун дейинби? Студент болуп Тыныстановдо окуп атам. Ошонан элдер айткандай карыганда окууну эмне кыласың дейт, эми бирок окуу жаш кезде эми шартыбыз болбой окуй албай калганбыз да. Анан азыр аракет кылып ошо папабыз да колдоп берди, окусаң окуп ал депчи. Анан экинчиден айыл кеңешинде депутат болуп аткандан кийин кичине кругозорду кеңейтип дегендей айылдын элдин жумушуна аралашып аткандан кийин ойлоп кетет экенсиң, ошо элден курук албайм да эме болоюн деп. Кел, Исламбек. Жок. Эмне бияна эме чайып математиканын эмелерин бияка жазып алам. Чоңойгондо өзүм мугалим болгум келет. Математикадан жакшы окуйм, математиканы жакшы көрөм, кыргыз тилди да жакшы көрөм. Исламбек. Чоңойгондо милиция болом. Буюрса. Көп элдердин тишинди аралап, тишин ортпай, ошо. Медик болом мен. Балдардын врачы болом. Мен эң жакшы көргөн нерсем бул хоббим. Темир жагына көп баш ийем. Кичинекей чагынан эле машина айдап, ушундай техникага кызыгып, темир анан ушул темирге көп кызыгып. Балам эме болуп калды. Ошо эмне? Жалгызмын, жалгыз болуп жүрө беремби мен деп биринчи бизге демилге көтөргөн да. Балдардан бакпайсызбы деп анан фостердик семьяны угуп, биз дагы биринчиден ошо сооп табалы дедик. Бала багуу деген программаны угуп алып анан ошого кызыгып эле ошондон окуп, ошентип балдарды багалы деп чечкенбиз. Мынакей. Ал постер болгонубуз ушу балдар менен иштешкенибиз эле 4-жыл болуп баратат. Балдар келген, Балабыз болсо студент болуп кеткен. Анан папасы экөөбүз үйдө жалгыз болбой, мына мынтип 4-өбүз, 5-өбүз, 6-өбүз болуп кажылдашып оокат кылып атабыз ошо. Биз эми адам катары дегиле адам болуп жаралгандан кийин ушу аялмын деп чектелип үйдөгү бала бакыра менен отуруп, үйдөгү оокат менен алек бул бир бет. Анан мындан тышкары дагы чыгып өзүбүздүн каалообузду аткарып, баягы Кудай берген талант бар экен, айтат экен го, алтындан кемериң болгончо алтындай өнөрүң болсун дейт экен. Бул талант болгон жерде баары бир нерсени чыгаргың келет, бир нерсе жараткың келет. Чыгармачыл адамдын ар биринин эле кыялы болсо керек, баягы артында из калтыруу менен элекпиз. Ошол кандай десем, кичинекей бир 2 ооз жакшыраак сөз жазып коюу менен бирге, же болбосо бир жакшы билим берип коюу менен бирге баардык нерсеге жетсе болот экен. Эгер тартсам мен өмүрдүн сүрөтүн, өйдөлөгөн сайын артып күрөшүм, өмгөктөгөн эчен түрлүү пенденин өжөрлүгүн баалап таап бир өзүн, өмүр эки келбестигин билдирип, өксүгөндүн табар элем күбөсүн. Эгер тартсам мен жашоонун сүрөтүн, эч нерсеге теңей албай күрөшүн, коркунучун кагаз менен жашырып, кооздорун сууруп чыгып бир өзүм, эртеңкиге жомок кылып жеткирип, эк чиркин ай көрсөтмөкмүн күбөсүн. Айгүлүм азыр өнүгүү жолунда аракеттенип иштеп жүрөт. Балдарына кийин өзүнө окшогон татыктуу турмушту берүүгө аракеттенет. Айгүл кандай жумуштарга аракет кылып иштесе да биз үй бүлөбүз менен колдойбуз.
жаңы үйлөнгөн жаштарды жар-жар айтып киргизебиз. Алардын жакшылыгына кызмат кылып, булар менен булар формаларым. Андан тышкары ошо мындай аппаратурабыз бар. Муну алганбыз. Муну менен үйдөгү жакшылыктарга кызмат кылабыз. Жашоодо эме аял киши деле иштеп, тыштан киреше таап келсек, бул ашыктык кылбас. Ошо өзүбүздү мындай камчылап, кичине элге иштеп аракет кылганга умтулабыз. Ооба, активист деген мен ойлойм, ал деген намыскөй болуш керек. Өзүң деле ойлобой, сөзсүз мындай патриотический жанакы Кыргызстан желегин көтөрүп, Кыргызстандын, например, мен деле бала окутсам, мен да салым кошуп атам да Кыргызстангачы, жакшынакы окуучуларды окуткум келди. Ошо балдарым деген мен жетпеген нерсеге жетсин деп, юрист болсун, профессор болсун, тиги врач болсун деп ушундай тилечүмүн. Анан көп балдарым ошондой жакшынакай ийгиликтерге жетти. Бул жумуш аткарып аткан жумуштарыбыздын баары эми мамлекетке кошкон эле салымыбызго дейбиз да. Мындай активист болуп дегендейчи. Айылда тиги кээде үйдөгүлөр айтып калат тиги. Ар жакта бер жакта эле чуркап жүрөсүң, эмне иш кылып атасың депчи. Анан эми көп нерсе бар экен да. Мамлекеттин жумушу үйдө отурсаң билбейт экенсиң, аралашкандан уже чуркаш керек. Ошо кыймылдап аралашкандан кийин бүтүргөнгө аракет кылат экенсиң да ошо. Ошо көп нерсеге жардамдашып жүрөбүз ошо. Жок, айлык төлөнбөсүн башынан эле билебиз. Бирок баягы айылдын тургуну катары, айылдын баягы биз энебиз да. Аял заты катары ошол айлык төлөбөйт дебей эле кызыгып эле жок, иштей беребиз. Ал күндүз чакырабы, кечинде чакырабы, баягы кезек сессиялар болушу, отурумдар болушу мүмкүн. Барабыз, иштей беребиз. Ал өзүбүздүн патриоттук сезимибиз окшойт да. Ал биз канчалык ошондой аракет кылып эмгекчил болгон болсок, биздин тарбиялап аткан арттагы окуучуларыбыз, балдарыбыз, келечек ээлери бизди көрүп, ошол биздин изибиз менен изденип чоңоюп, биздин изибиз менен ошо келечекте патриот уул кыздардан болуп чоңоет деген ниеттебиз. Жүгүнү жаздабадым.